Адалин эски пленканы көрүп отуруп ойго чөмүлүп кетет. Себеби пленкада көрсөтүлүп жаткан алтын дарбаза көпүрөсү ага аябай тааныш болчу. Ал көпүрө өткөн кылымда курулган эле. Ал эми Адалин ошол көпүрө курган электе төрөлгөн болчу. Башкача айтканда, Адалиндин чыныгы жашы бир кылымдан улуу эле. Анда сөз башынан болсун. Адалин бойго жетип, ошол көпүрөнүн башкы инженерине турмушка чыгат. Эко Флеминг аттуу кызды болушат. Бирок тилекке каршы көп өтпөй эле анын жолдошу каза болуп калат. Ал окуядан 10 ай өткөндөн кийин Адалин аварияга учурайт. Машинасы сууга чөгүп бараткан кезде чагылган чаркылдап Адалинге тийет. Анын денесинен электр тогу өтүп, кайра тирилип кетет. Мына ошол күндөн баштап Адалин картайбай калат. Жакын тааныштарынын баары анын сырын сураса да, ал күлүп кутулуп кетет. Жада калса, өзүнүн кызы Флеминг анын чоң энесинде көрүнөт. Анын бул сырын атайын кызматтар изилдеп көрүүнү чечишет. Бирок ал дайыма жашаган жерин, айдоочу күбөлүгүн жана паспортун өзгөртүп, эч кимге кармалбай качып жүрө берет. Бир күнү ал бейтааныш жигит менен таанышып калат. Ал жигит Адалиндин артынан кууп жүрүп, өзүн сүйдүрүп алат. Анан үйлөнүү үчүн ата-энеси менен тааныштырат. Кызыктын баары мына ошондо башталат. Ал жигиттин улгайып калган атасы Адалинди бир көргөндө эле таң калып отуруп калат. Себеби ал жаш кезинде бир кызды аябай катуу сүйчү. Адалинди дал ошол кызга окшоштуруп, аны изилдей баштайт. Бул жолу Адалин кача алабы? Адалиндин сыры ачыкка чыгабы? Калганын кылым карытар Адалин тасмасынан көрүңүз. Эгер сиздерге ушундай кызыктуу тасмалардан кыска үзүндү айтып бергенибиз жакса, ой пикириңизди жазыңыз.